Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ЛТР Билим Илим каналында Таңкы Коңгуроо программасын көрүп жатасыздар. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Негизи эле биздин каналыбыз, биздин эфирибиз ар дайым жаш таланттарды колдоп, аларды эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгүнө, элге таанытуу мүмкүнчүлүгүн колдоп келет. Ошонун негизинде бүгүн да болсо биз конок чакырганбыз. Ош шаарынын таланттуу тургундары тагыраагы Жумакан Тажыбай кызы эчекебиз өзүнүн Раяна Назирова аттуу кичинекей досубуз менен келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутман менен. Рахмат, сиздерге да кутман таң. Таңды кандай тостуңуздар? Жакшы. Жакшы, биздин ар бир таңыбыз эле Аллага шүгүр айтуу менен башталат. Ар бир таңыбызга сүйүнөбүз. Бүгүн кызым ушундай өнөрлөрүн көрсөтөлү деп алып келип отурабыз сиздерге. Жакшы. Анда Раянага сөз береличи. Раяна, кандайсың? Канча жаштасың? Өзүң жөнүндө кенен бизге айтып берчи. Мен мындайым азыр жакшы. Мен 11 жаштамын. Мен сүрөткө 6 жашымда кызыгып баштагам. Кантип кызыккам, бул мен телевизордон сүрөт тарткандарды көрүп, сонун тартат го деп кызыгып, анан өзүм тартып көрсөм менин колуман келет экен. Анан менин кол эмгегим ушулда экен да деп, анан ушинтип сүрөт тартканга өтө кызыгып калгам. Демек, менин багытым ушул турбайбы деди окшойт, Жакшы. Анда бизге мынакей байел карасаң, өздөрүнүн барактарын даярдап, келиптир, боекторун даярдап дегендей. Бүгүн бизге сүрөт тартып берет окшойсуң, Анда баштай бер, биз маектин соңунда жыйынтыгын көрсөтөт окшойт. Ооба, сөз түрдө. Сүрөт тартып баштасаң болот. Эжеке, сизге суроо айтсаңыз, негизи өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Мен негизи буга чейин филармонияда иштечүмүн. 2018-жылы жоолукка киргенден баштап филармонияда иштеген токтоттум. Себеби жолдошум да кырдайт. Анан бир үйгө бир ырчы болот экен негизи. Эки ырчы болсо өтө эле ысык келип кетет экен. Сармердин айтышы болуп кетет экен дегендей. Ошого негизи аял кишинин орду үйдө экен. Балдарды туура тарбия берип, булардын эмнеге кызыгат, ошолор боюнча мен үйдө отургандан кийин анан майни берип баштадым да, сүрөт тартканга кызыгат экенин, бирок эч кандай иримдерге пока бере элекпиз. Өзү эле кызыгып, тартып, анан бизде көздүү нерселерди тартпадык, болушунча көздүү нерсени тартпаганга аракет кылат. Сүрөт тартпа деп башында чек койгон, себеби сүрөт тарткан бизге болбойт, туура келбейт десем, анан көзү жок, мындай эмелерди тартса болот. Көбүнчө краска менен иштегенди жакшы көрөт. Бунун деле эмеси бар. Үйдү биринчи краска менен иштегенде ар жерди булгап дегендейчи. Негизи чыгармачыл адамдар ошондой болот эмеспи? Анан азыр айтып калбадыңызбы, иримдерге бербейм депчи, азырынча бере элекмин деп. Анан пландар барбы? Мисалы сүрөт тартууда өзүнүн эрежелери менен үйрөнүп, сүрөтчү кылуу пландарыңыз барбы? Бар да. Сүрөтчү кылуу пландарыбыз бар. Негизи атасы деле айтат. Бер деп. Негизи атасы кызыгат экен да өзүнчө. Мен кызыкчу эмесмин. Бул каяктан эле кандай эле кызыгып калды деп башында таң калып жүргөм чынында. Анан кийин жакында эле атасынын бир тууган иниси Россиядан келип муну сүрөт тартканын көрүп, атасы кичинекейинде ушинтип кызыгып тартып калчу да. Десе анан кийин сурап атпаймынбы, сиз кызыкчу элеңиз депчи. Көрсө атасынан калган экен. Жакшы. Анан чындыгында эжеке, мына кызыңыз сүрөт тартканга кызыгып баштады, анан эч кандай курстарга барбайт дедиңиз, иримдерге барбайт дедиңиз, бирок иримдерге барган окуучуларга караганда мыкты деңгээлде тартат экен, биз көрүп турабыз. Анан кызыңыздын сүрөткө кызыкканын көргөндөн кийин сиз өзүңүз кантип үйрөндүңүз, себеби кызыңызга өзүңүз дагы үйрөтүп турушуңуз керек да. Негизи баягы мектепте окуп жүргөндө сүрөттөн 5 эле окучумун. Жакшы эле тартчумун, бирок кызыкпайт экен да. Мен көбүнчө ырчылык жака көбүрөөк басым жасап коюпмун. Көбүрөөк ырдайт болчумун, себеби атам аккордеон тартып, мен ырдатып, сүрөт эле тартчумун, бирок анча майни берчү эмес экен. Анан бул тарткандан кийин өзүм да канча баягы ичиңдеги эмелер чыгат экен, бирокчу отуруп сүрөт тартып эмесең анча жеңил деп. Азыр учурда мындай гүл жасап, учурдун актуалдуу бизнес болуп калбадыбы азыр? Апа гүлдөрүн жасап, куттуктап барып, өзүм торт жасайм, үйдө жөн отурбай. Ар нерсе болобуз. Демек, чыгармачылыкка жакын, мындай каалаганыңыздарды көкүрөктүн көксөөсүн аткарган чыгармачыл үй бүлө деп атасак болот турбайбы? Кызыңыздын бул жерде эмгектерин экранга көрсөтүп койсоңуз, мисалы, бирден көрсөтүп, себеби биздин көрүүчүлөрүбүз дагы жеткиликтүү боло турган болсун, сонун бир эмгектер турат. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер көрсөңүздөр дагы болот. Мынакей бул жака камерага көрсөтсөңүз болот. Муну канча убакытта даярдады? Канча убакытта даярдады? Тез эле, Арай. Даярдадым. Канча убакытта тартып бүттүң? Бул эмнени түшүндүрөт, айтып берсең? Бул түн киргенде кыз балерина бийин билип атат, ошону түшүндүрөт. Сиңдиси негизи кичинекей кызым бар. Мындан 6 жаш кичине Аруке деген кызым бар.
ошо кыз мындай балерина болгусу келет. Гимнастикага катышып, ошону мындай чагылдырып тартыптыр, сиңдисин кечкиргенде бийлеп атат депчи. Анан ушундай закатты кечкиргенде мындай природанын эмени тартканды жакшы көрөт. Бул жерде дагы ошондой эле пейзажын бул закат маалында баягы күн батып аткан маалдагы эмесин чагылдырган экен, а? Чынында чекесиндеги өзүнүн жанагы краска менен берилген рамкасы өзгөчө көрүнөт экен. Дал ошол нерсеге баракелде. Негизи ушундай кылыптыр. Буну мен эч аралашкан эмесмин сүрөттөрүндө. Өзү эле тартып, өзү эле ушундай колунан келе берет экен. Бул болсо пузырик кыргызчасын эмне болуп калат? Шариктер, э? Шариктер. Ошондой жандуу кылып кара краска бериптир, биринчи анан ак. Демек бул боёкпу, кара түс? Боёк. Кара барак эмес. Кара кагазга эле тартылган. Ак эле кагазга кара красканы берген биринчи. Анан кара красканын үстүнөн краска менен иштегенде жакшы болот экен. Мунусунда мен жардам бергем, бирок муну баса айтам. Мыкты. Эжеке, айтсаңыз, ушул сүрөттөрдү тартууда сиз мисалы идея айтып коесузбу кызыңызга алдын ала, же болбосо өзү ойлонуп ушул нерселерди тартабы? Көбүнчө өзү эле ойлонот. Анан азыр интернет бар да, соцтармак бар. Ошол жактан мындай лайфхак деп коет экен, сүрөттөр боюнча кандай жеңил түрдө тартса болот, ошолорду көрүп, өзү эле ошол жактан тарта берет. Раяна, азыркы учурда сен эмнени тартып жатасың, эмнеге аракет кылып жатасың, айтып берчи бизге. Мен ушул сүрөттөрүмө окшош бир даракты тартып атам. Даракты. Гүлдөп турганына. Гүлдөп турган. Негизи кандай сүрөттөр? Жазды сагынды бул. Жакшы. Негизи кандай сүрөттөрдү тарткан жагат, Раяна сага? Мен өзү краска менен тартканды жакшы көрөм, анан пейзаждарды тарткан жагат мага. Жакшы. Ошонун түркүн түстүү боёкторун кагазга түшүргөн таланттуу окуучубуз десек болот экен да. Канча жаштасың, кайсыл жакта окуйсуң, сабактардын кайсынысына кызыгасың? Мен 11 жаштамын деп айттым. Анан мен Нариман мектебинде окуйм. 5-класста окуйм. Мен көбүнчө мен русский языкка кызыгам, литературага. Негизи сабактарында жакшы эле. Эжеке, ушул кызыңыздын мектеби жөнүндө, окуулары жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл сабактарды негизи кызыңыз өзү жакшы көрүп окуйт, кайсыл сабактардан бир аз мындай бир аз жактырбайт, кыйналат. Ооба, андай сабактар деле бар. Нариман номер 7 шаардык гимназиянын Нариман мектепте окуйт. Ал жерде 5-В класста Жумагүл Рысбековна деген жакшы бир эжекенин колунда окуйт десек болот. Сабактарында жетишкендиктери жакшы эле. Бирок математикадан бир аз жалкоорокпуз. Математикадан канчалык билбейм, адамдын арагынан болот окшойт. Канчалык аракет кылып жеңил жолдорун үйрөтсөк деле ушул математикага кызыкпады. Математикадан. Калган сабактардан баары жакшы эле. Эң жакшы сүрөт. Жакшы. Эжеке, өзүңүз айтып калдыңыз, үйдө отурганда жөн олтурбай моундай чыгармачылык менен алектенемчи, моундай болгон жакшынакай гүлдөрдү жасап да келипсиз. Анан бул жакта кайчылар турат, кагаздар турат, бүгүн бизге бир аз көрсөтүп берет окшойсуз. Ошол гүлдүн жасалышын көрсөтүп коеюн дедим да. Жакшы. Анан ал үчүн бир аз сырколоп калдым эле, кечиресиздер, үнү менен болуп атат. Ал үчүн ушундай атайын гүл жасай турган кагаздар негизи констага сатылган жерде сатылат. Ошол жактан алсаңыздар болот. Ушундай колдоносуз. Буну дагы Раянага үйрөтүп атам азыр. Үйрөнүп деле калган почти что. Жакшы. Анан мага жардам беришет. Бул гүлдү негизи чоң формада жасайбыз көбүнчө. Үстүнө бейишим апам, атам апам байлыгым деген жазуулары менен жасап, апаларыбыздын туулган күнү менен куттуктап барабыз үйлөрүнө. Көбүнчө Россияда, Турцияда, Казакстанда жүргөн жарандарыбыз кайрылышат. Себеби биз алыстабыз, апакем барып куттуктап коюңузчу дешипчи. Мына белгилүү бир өлчөмдө кыркып алабыз. Где-то бир 60 сантиметр чыгып калат. Башында аябай линейкалар менен өлчөп иш кылчубуз. Азыр уже кол көнүп калгандан кийин, өзүңүз. Жакшы. Азыркы учурда буйртма бергендер көп болуп жатабы? Көп. Ошон үчүн башында да айтып кеттим, азыркы учурдун бир актуалдуу бизнеси депчи. Мисалы, эжеке, сиз бир аз мурдаракта үйрөнүп, анан ушул интернет булактарында дагы өзүңүздү бир аз таанып алгансыз да. Анан менин билишим боюнча азыркы учурда ушул гүл жасап, белек кыйгаргандар аябай эле көп. Анан азыркы учурда ушул нерсеге аралашуунун пайдасы барбы же ушунчалык деңгээлде көп болуп, азыр бул тармакка аралашуунун пайдасы жок десеби? Жок, пайдасы бар. Себеби
мактанып алайынбы, оштогу ушундай куттуктоп бара турган долбоорлордон алдыңкылардын катарында элебиз. Себеби күндө дебесем дагы жумасына 3-4 жолу куттуктоого барабыз. Барбады дегенде 2 жолу барабыз. Мындагы бурап чыгабыз. Анан негизичи бул көпчүлүк эле баалашат. Анан баягы арада баары бир көпчүлүк элчилик экенбиз да. Бизде бир кардалым айтат, чалып, негизи бул барактар 60 сом эле турат экен го. Неге гүлдүн ценасын мынчалык жогору коесуңар депчи. Андан кийин эжеке туура барак арзан. Бирок аны жасоо барактан да кымбат, негизи акчага дагы татыбай турган убактың кетип атат ал жерде. Жерде мен жибим келбей калыптыр. Жип менен байлаш керек болчумун дагы. Меке караңыздарчы, кантип гүл кылат болду экен деп мен да болсо таң калып турган болчумун. Өзүнчө эле бир сонун гүл болуп Ушундай калды. алып гүл кылып, жип менен байлап турган картон жасап орнотуп чыгат. Меке Негизи караңыздарчы. бир эле апа гүлү үчүн жасаш үчүн бир 100 штуктай гүл кетет. Анан канча убактыңыз кетет? Негизи эч нерсеге аралашпай, маани бербей сүйлөбөй отуруп жасай турган болсом 2 саатта бүтүрөм бир чоң гүлдү. Ошончолук убакыт талап кылат да. Азыркы учурда негизги жумушуңуз ушул. Негизи жумушум ушул, мен торт жасайм. Буга аралашып жатканда эң алгачкы кадамдарыңыз, анан ошол учурдагы кыйынчылыктар болгонбу? Ошолор бир эстеп өтпөйлү. Карантин биздин көп эле таланттарыбызды ачып койду окшойт. Карантинде үйдө отуруп, зеригип, эмне кылышты билбейчи, ошол эле учурда ушундай гүлдөрдү интернеттен жасагандарын көрүп, интернеттен үйрөнүп алдым. Биринчиси окшошподу албетте. Бара-бара жасап колдор такшалат экен. Азыр эми оңой эле жасап калдык десем болот. Жакшы. Эжеке айтсаңыз, үй кожо экенсиз, үйдө отуруп балдарга жардам берип, балдарыңызды карап дегендейчи. Анан кийин андан сырткары, мисалы районадан сырткары канча балаңыз бар? Алар эмне менен алектенишет? 3 кыз, 1 уулдун энесимин. Эң кичинекейим уул. 3 кызым ошо Нариман мектебинде окушат. Бул эң чоңум 5-классымдан кийинкиси Элима кызым 3-класс. Бардыгы шыктуу, таланттуу. Ар кимдин өзүнчө кыялы, өзүнчө таланты бар. Негизи бир туугандардын кыялы окшош болсо керек деп ойлойт элем. Бирок ушу 4 башкача кыялда да таң калам кедечи өзүм дагы. Экинчи кызым баягы айтып едим, бул математикага кызыкпайт депчи. Экинчиси наоборот да, математикадан ушундай шыктуу. Ал бирок сүрөткө жок негизи. Демек, ар тараптуу балдарыңыз бар турбайбы? Келечекте сиз кыйналбай турбайсызбы? Булардын ысык чайын ичип, бири математикадан чыгарып берип, бири сүрөт тартып, сиздин көңүлүңүз Андан кийинки кызым эптеп медик кылып алсам деп план кылам. Себеби керек го деп шуну тартып бүттүк. Анда абдан жакшы. Района тартып бүттүң окшойт, бизге айтып берсең, кандай сүрөт, канча убакыт, эмне болду, кандай болду, эмне болду, баарын айтып берчи бизге. Мен азыр буну ушуга ошотуп тарттым. Мына тарттым. Анан даракты тарткандан кийин мына ухачисткадан алтыны бириктирип, мындай атайын бириктириш керек болсо чыгып кетип кыйналат. Бир жагы менен биринчи розовый менен тийгизип, ак менен кызылды аралаштырып, розовыйды мындай кылып чыктым. Анан одан кийин акты үстүлөрүнөн кылып чыктым, жакшы окшош үчүн. Чындыгында баракелде, аябай таланттуу. Саналуу мүнөттөрдө ушундай бир керемет сүрөттү тартып койду. Дал ушул сүрөттү мага мисалы таттап бере турган болсо, билбейм канча кыйналарым. Ооба, азаматсың Райана, негизи сонун тартып бердиң. Анан окуучу, мисалы азыр мектеп окуучусуң, досторуң жөнүндө айтып берчи бизге. Анан досторуң да сенин мисалы талантың аябай суктанат болушу керек, Мен да ушундай сүрөтчү болгум келет. Мектепте сүрөткө сабак болуп атканда мен тартсам, мага тартып берчи деп келе беришет да. Анан мен жок, тартып бербейм, мен өзүм бүтө элекмин десем капа болушат. Анан тартып берип коем аларга дагы. Белгилүү бир каражат берсеңер, анан тартып берем дебейсиң, Буйртма албайсың, Мен апам бизнесмен, мен дагы бизнес кылам. Негизи бизнес жаштыкты, мисалы, жашты талап кылбайт эмеспи? Антсе, мисалы, чоңойгондо деле ушундай буйртмаларды алып жасаса болот. Анда дагы бир, мисалы, бош кагаз алып калыптыр, дагы сүрөт тартат окшойсуң, Районго бизге? Маркер менен эле кээде оңой эле мындай ошо лайфхактардан көрөт экен. Тартып бергин да азыр. Эжеке, биздин кызыңыз тартканга чейин биз сиз менен баарлашып туралы. Ырдайымдагы деп калдыңыз. Негизи кандай ырларга өзүңүз жакынсыз? Негизи мен комуздардачымын. Ниязалды окугам, кыякты бүткөм. Кыргыз эл аспаптар буюмунда. Анан айттым, ошол белгилүү бир убакка чейин ырдадык. Себеби турмушка чыккандан кийин аял кишиге же үй бүлө, же карьера болуп калат экен. Основной бул
чыгар эме ырчылыкта себеби эми баардык эле эркек киши кызганат да аялын. Эми ал сөзүн ачык эле, анан үйгө келгенден бир аз сармерден болуп кыз жигит айтышуусу болуп кетет. Андан көрө жок, мен үй бүлөнү тандап тынчыраак отурайын, анан бир-эки сабактарга катышкандан кийин аял кишинин орду үйдө экенин, жакшы кыздар тарбиялап, жакшы уулдарга жакшы тарбия бергенде үйрөнүп эле, ушуларды үйрөтүп эле, окутуп эле азыр Куран окушат. Бул Курандан канча пара окуп койдуң? Мен азыр Курандан 6 пара бүткөм. 6 пара бүттү. Мындан кийинки кызым дагы Куран окуйт. Негизи аял киши дагы турмушта өзүнүн ордун тапкан жакшы экен да. Өзүнүн ордун табып, чыныгы бакыт бул үй бүлөдө. Анан иногда баягы идиш жууп атып же торт жасап атып, гүл жасап атып, баары бир мурдагы эмелериң ичиңен чыгып кетет. Уңкулдап ырдап өз алдынчачы. Анан эжеке ушул ыр чөйрөсүнө, музыка чөйрөсүнө аралашкан адам сөзсүз түрдө мисалы ошол нерсени катып койсоң дагы, ырдап чыкпасаң дагы, бирок ыр саптар менен чыгып калат эмеспи? Анан сиз ыр жазасызбы? Жок, ыр жазбайм негизи. Анан көбүнчө ырдайм, комуз чиртеп, үйдө комузум бар. Анан ошол Нияз Алда чогуу окуган досторум бар да. Ошолор менен отуруп калабыз бир айда бир жолу. Сөзсүз түрдө ырдайбыз да. Көбүнчө кандай жерде ырдайбыз, мындай эркек киши жок жерде, аялдар өзүбүзчө отурганда, без камера, безинче эле ырдап, мындай буктарыбызды чыгарып алабыз бир сыйра. Үйдө комуз менен ырдап калам кээде. Анан жакшы бир Айша деген ырды арабча ырдан которуп, Айша энебиз жөнүндө. Ушу 3 кызым менен сонун ырдап чыктык эле. Азыр YouTube'дан көрсөтөбүз десе, баягындай жалоба басып коет экен. Авторский правасын коргоп коюшуптур да. Биз ошолордун эле ырдын которуп ырдап койгонубуз үчүн аны өчүрүп коюптур. Азыр ырдап бересиңби? Азыр Раяна бизге сүрөтүн тартып бүтсө, анда ырдап берет. Анда байыл мындай кылбайлыбы? Раяна сүрөтүн тартып бүткөнчө биз глобус түрмөгүнө берели, урматтуу көрүүчүлөр. Глобус түрмөгүндө бүгүн биз Боливия өлкөсүн баарыбыз эле билебиз. Анан Боливия өлкөсүндө, мисалы Түштүк Америкада байыл 2 борбор шаары бар экен. Мисалы Кыргызстандын бир эле борбор шаары бар, бул Бишкек шаары. Ал эми Боливиянын 2 борбору бар, бири Ла-Пас, бири Сукре. Ла-Паста козголоңчулар баягы көтөрүлүш жасагандан кийин бүт бардык бийлик Сукреге көчүп кеткен. Андан кийин Сукреге көчүп кеткендигине байланыштуу, бирок Ла-Паста кадимки мамлекеттик ишканалар калып кеткен экен. Ошондуктан 2 борбор болгон. Бүгүн биз ал борбордун бири Ла-Пас шаарына бармакчыбыз. Ла-Пас Түштүк Американын тоолорунда 3600 метр бийиктикте жайгашкан укмуштуудай шаар. Ал көптөн бери өчкөн жанар тоонун чөйчөк сымал кратеринин ага өткөн байыркы дарыянын өрөөнүндө жайгашып, анын ролун өзүнө алган. Ла-Пасты Боливиянын де-факто борбору деп аташат. Ла-Паста эң чоң көчөлөр, эң кичинекей көпүрөлөр, эң чоң жаныбарлар, эң кооз аймактар жайгашкан. Бул дүйнөдөгү эң тик көчөлөрү бар, эң бийик борбор шаар. Бул жерде дем түбөлүк өйдө ылдыйдан кычкылтектин жетишсиздигинен гана эмес, ошондой эле жергиликтүү тургундардын ойго келбеген каада салттары менен да айырмаланат. Харизматикалык испан маданияты Ла-Паста сырдуу, мистикалык индиялык салттар менен чырмалышкан. Ал эми католицизм, тотемдерге жана сыйкырчылыкка ишеним менен бирге жашайт. Шаардын үстүнөн дүйнөдөгү эң узун телеферика кабелдик линиялары созулуп турат. Дүйнөнүн эң бийик жайма базарында уникалдуу кооздуктар сатылат. Ал эми жол кесилиштеринде сизди экушита коштоп жүрөт. Тагыраагы тамашакөй костюм кийген тартип сакчысы унаа айдап баратып, кока жалбырактарын жайбаракат чайнаган айдоочу менен дароо кол алышып учураша аласыз. Дүйнөдөгү эң бийик стадиондордун бири болгон Эрнандо Силес футболдук стадиону жайгашкан. Шаардын бийик тоолу жайгашкандыгына байланыштуу Ла-Пастын климаты салкын. Эң жылуу айдын орточо айлык температурасы +10 градус Цельсий, эң сууктары +4 градус Цельсийге жакын. Айрыкча май айынан августка чейин созулган кургак мезгилде күнүмдүк термелүүлөрдө дээрлик туруктуу айырма бар. Индиянын эски Чикуаго конушунун жанында негизделген. Адегенде ал Nuestra Señora de Paz деп аталган.
1809 июлда бул жерде испан колонизаторлоруна каршы көтөрүлүш чыгып, бул көтөрүлүш Түштүк Америкадагы испан колонияларынын көз карансыздыгы үчүн согушунун прологу болуп эсептелет. 1825 Жогорку Перу улутчул республикачылар Аюкочонун жанында испан армиясын талкалагандан кийин Боливия деген көз карансыз мамлекет болгондон кийин шаар Ла-Пас де Аякучо деп аталып калган. Өлкөнүн борбору Сукре болуп, козголоңчулардын лидери Антонио Сукре аты коюлган. Улуттук археологиялык музей жана улуттук искусство музейи байыркы индиялык жана колониялык искусствону көрсөтүп турат. Жыл сайын 24 январда шаарда Альтиплано платосунун башка шаарларындагыдай эле Колумбияга чейинки мезгилдик молчулук кудайы Экоконун урматына Аласитас майрамдык жыйырманкеси белгиленет. Аны менен 1781 жылдагы жергиликтүү элдин испандарга каршы көтөрүлүшү жөнүндөгү уламыш байланышкан. Боливиянын эки борбору бар. Алар Сукре жана Ла-Пас. Эмне үчүн эки борбор? Сукре 1899 жылга чейин жалгыз борбор болгон. Ал кыска убакытка созулган жарандык согушта Ла-Пас шаарынын калкынан ажыраган. Андан кийин парламент жана бүткүл бюрократия Боливиянын эң ири шаары Ла-Паска көчүп кеткен. Ал эми бардык юстиция органдары Сукреде калган. Сезим Сагынбекова, Таңкы коңгуроо программасы. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, барыбыз биргеликте глобус түрмөгүндө көрүп, дал ушул шаарга барып саякаттап келдик, маалыматтарды алдык. Ал эми биз болсо майгөздү улантабыз. Биздин досубуз, биздин курбубуз, карындашыбыз өзүнүн сүрөтүн тартып бүттү. Азыр кандай тартылды, бир аз өзүнүн сүрөтү боюнча түшүндүрмө берип өтсүн. Раяна, сөз сенде. Кантип тартылды? Мен буну 4-2, бул жерде дагы 2, бул жерде дагы 4-2 тартып, анан аларды мындай канатка айлантырып, ушинтип чымчык кылып тартып койдум. Ооба, мен маектин башташында экини тартып атса, бул эмнеге эле экини тартып атат деген болчумун. Анан бириктирип койсок, антип бул кушка айлагандыгын байкабай калдым. Ооба, чынында анан азаматсың, талантыңа ташкындай берсин. Анан эжекебиз биз ырдаганбыз, бир куплет ырдап беребиз деп калдыңыз эле эжеке, ушул сөзүңүз курбул болсун. Макул, онда Айбек Карымов агабызга таандык эне тилеги деген ырдан бир куплетин ырдап берейин. Эне болгондон кийин эненин кадырын билип, балдарың болгон тилек болот экен дегендей. Бирок бир аз сырколоп атам, эгер эме болсо, туура түшүнөсүздөр, Эненин ыйык дешет ай тилегүнүн, эзилип тилеп келем күнү түнү, эр уулу болор деген үмүтүм бар, эри жетип актайсыңбы сен үмүтүмдү, эри жетип айыктырчы сен күйүтүмдү, кубанчым кагылайын ай карегимсиң, канымдан жаралган бир данегимсиң, мезгилсиз бул жашоодон өтүп кетсем, калтырар бул дүйнөгө сен белегимсиң, калтырар мурасымсың, сен керезимсиң. Баракелде, мынакей караңыздарчы, сонун бир ырсаптарын ардап отурса, Раяна дагы өзүнчө элжирип апакесине эфир экендиги үчүн гана унчукпай отурду окшойт, болбосо эркелеп аябай кучактап алгысы келди. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жумакан эжекебиз өзүнүн Раяна Назирова кызы менен келип отурат. Сиздерге эркин микрофон болсун, анда жалпы ата энелер үчүн. Ушул эне тилеги деп дагы ырдап калдыңыз. Жалпы биздин энелерге, ата энелерге бардыгына кеп кеңешиңизди айтып өтсөңүз болот, анан саламдарыңыздарды жолдоп койсоңуздар. Мен биринчиден ата энелерге кеңеш берердин алдында алардын балдарына кеңеш бергим келет. Себеби энеңерди, апаларды урматтагыла, сыйлагыла. Себеби эне бул сыйга гана татыктуу зат. Аны мен эне болгондон кийин түшүнүп отурам. Жана жаш энелерге берер кеңешим, аял кишинин орду үйдө, эң негизги милдети бул балдарга туура тарбия берүү.
Анан учурдан пайдаланып кызымдын эжекелерине, жалпы мектептин эжекелерине, агайларына салам жолдоп, ыраазычылык билдиргим келет. Себеби ушундай кызды тарбиялап, экинчи ата эне бул мектепте мугалимдер деп айтышат го. Биз үйдөн болушунча жардам беребиз, калганы ошол эжекелердин, агайларынын эмгеги десек болот. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Раяна, сенде салам жолдогулар барбы досторуңа, классташтарыңа? Ооба. Саламатсызбы, Жумагүл Рысбековна? Салам, Илима, Алия, Руке. Мени көрүп жаткан болсоңор, мен түз эфирдемин деп койбойсуңбу? Мени көрүп атса салам. Жакшы. Жумакан эжеке, сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиздер үчүн, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушундай сонун бир өлкөгө, биздин Кыргызстаныбызга сонун пайдасын тийгизген биздин балдарыбызды тарбиялап өстүрүп жүрө бериңиз дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо түз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Негизи ошол илгирки убактардан баштап, биздин заманга чейинден баштап, биздин замандан бери карай эле калькулятор деген түшүнүктү баарыбыз эле билсек керек, ошол учурдан баштап ушул учурга чейин эсептегич же болбосо ушул буюмдун өндөгү тарыхы жөнүндө бул кызыктырмөгө даярдаган, бул кызыктырмөгүнүн калькулятор жөнүндө кызыктуу фактылар менен бөлүшөбүз.